Атакем-ай, балдарыма бата алсам, төрдө олтурсаң бата берип тоюмда, аман болуп, ден соолугуң чың болуп, жакшылыкта бирге болсо оюмда. Ырларын баладай бапестеп, акындык өнөрдү аздектеп жашаган Айнек Акматованын жүзүндө кубаныч. Анткени анын алгачкы жүрөктөгү сезимдер аталышындагы китеби жарык көрдү. Ыр ышкы боозу жан дүйнөсүндөгү оргуп чыккан ырларын кагаз бетине бала кезинен түшүрүп келет. Жарк этип жарык көргөн бул китебинде окурмандары ата-эне, бир тууганга жана жаратылышка болгон сүйүүнү окуй алышат. Бул жаш кезден бери эле баа жүрөктө чыга албай жүргөн эргүүлөр бар болчу. Ошо мектепте окуп жүргөндө эле анча-мынча жазып койчумун. Жайлоолорго чыгып биз жолдошум экөөбүз көпчүлүгү жайлоодо жүрдүк да. Анан ошо жайлоого барганда жайлоодогулар мага өзгөчө таасир этчү. Ошонун негизинде анан ыр жазууга шыгым арта баштады. Андан кийин ошо 60 жашка чыгам деген ойлор менен ойлонуп жүрдүм да, анан ушу 60 жашымда бир китеп жаратып койсом деп мурун чыгып жүргөн ырларымды чогултуп китеп кылайын деген ой болду менде. Айнек Акматованын китебинин бет ачарына алыстан атарытып келген меймандар дагы күбө болушту. Алар жаңы сымдар коомдук бирикмесинин мүчөлөрү. Ыр ышкы бооздору үчүн мына ушундай жаңы китептердин жарык көрүшү жан дүйнөнүн азыктанып турушуна себеп болот. Эң башында негизи ырлары баягы такчалган акындардыкындай эмес, бирок үйрөнүп калган да. Эми азыр болсо, азыр китебин алып окусам, эң сонун ырлар болуп калыптыр да. Ошо такчалгандын белгиси да бул да болсочу. Биздин бирикменин жыйынтыгы да, баягы чыгармачыл адамдардынчы. Китептерин жарыялап атса, биз үчүн абдан сыймык болот. Кубанып турабыз. Айнек Акматованын китеби 190 беттен турат. Ырлары жалпак тилде жазылып, кичине баладан улуу муунга чейин жеткиликтүү. Тарбиялык мааниси терең, чыгармалары көбүнчө орто муундагы адамдарга абдан жагат. Жайлоодогу өзүнүн басып өткөн жолдорун, балалык чактарын, жайлоодогу өзүнүн кандай эмгек бээ сарып жүргөндөгү илхомунун келгендеги жазгандары, жайлоону көркөмдөгөнү, сүрөттөгөнү, ошонун шаркырап аккан сууларын баардыгын бул ушул китептин ичинде камтылганда, эң тарбия алчу жакшылыктарды алып өзүңө, жаман сапаттарды ушул китептерден окуп, өзүңө кандай жакшы таалим тарбияны алсаң болот деп мен ушул баа беремин да. Айылдык акындын китебинин бет ачары Бүбүсара Кыдыкова атындагы Ат Башы райондук моделдик инновациялык китепканасында өтүп, ыр ышкы бооздору анын чыгармаларын көркөм окушту. Таза абада көңүлдөрүн көтөрөт, көркөөлөп көп гүлдөрдү көргөндө, көңүл чиркен көкөлөйт бир өзгөчө. Иш-чаранын соңунда Айнек Акматовага жакындары тарабынан белектер берилип, чыгармачылык эргүү каалашты. Жыпара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.